Өлкөдө өрөө учурган авто кырсыктар күн санап жүз берүүдө. Ага айдоочулардын жол эрежесине болгон кайдыгер мамилеси себеп болуп келет. Ага карата коомчулукта авто мектептерде талаптагыдай окутуу жок деген да сындар бар. Жыл сайын миңдеген киши айдоочулук көлүккө ээ болгон менен айдоочулук чеберчилиги талапка ылайык боло бербейт. Көпчүлүгү авто мектептерде билим албай туруп айдоочулук көлүккө ээ болушкандыгы да жашыруун эмес. Мисалы бизде автошколада азыр эки категорияда окутулат. Бул Б жана БЦ категория деп коет. Бул жеңил жана жүк ташуучу автомобилдер. Окуу мөөнөтү мисалы 2 ай же 3 ай болсо, биздин автошкола милдеттүү түрдө курсанттарды чакырып, окууга катыш деп туруп и так далее айтылат. Өзү мисалы ала турган болсок, ал жакта экзаменди ийгиликтүү өтүш үчүн адам өзү сабакка мисалы катыш керек. Азыркы мезгилде өзү автошкола өзү даража деңгээлде ошо билимди бере алат. Бирок мен оюм боюнча автошколаларды текшербестен наракта ошо мекемени бери текшериш керек. Ошо айдоочулук күбөлүктү берген жана экзаменди алган мекеме. Азыр канаттандырылып тапшыра албай атышат. Бар 3-чү жол тапшыргандар бар, 1-чи жол келгенде тапшыргандар бар, 7-чи, 8-чи, 9-чу жол келип тапшырып кеткендер, анда жарандар кездешет. Бар, онда жок эмес, бар. Пример мен айтып көрсөм, кечеги 94 адам келип, 94 адамдын ичинен 13 курстант тапшырылды. Ошондо канча процент? 9% болобу? 10% болот ошондо. Күнүнө 10% тапшырып атышат. Айдоочулук көлүк берүү тармагында коррупция тамырлашып кеткен, аны жоюуга аракеттери жасалып, система дагы татаалдашкан. Анын артында сынакка бир канча жолу кирип, экзаменден өтө албаган жарандардын да катары калыңдаган. Ошол эле учурда мыйзамды аттап өткөндөр да четтен чыгат. Bir aydan aşıp kaldı. 4 жолу жыгылдым. D категориясын алышым керек эле. Ала албай жүрөм. Даярдык кылып атабыз. Келген менен окуган жакшы экен. Окуп атабыз. Ала албай атабыз. Дагы аракет кылып атабыз эми. Айдоочулук көлүктү ушу 3 жыл окуп алганмын да. Эми кичине болсо дагы ПТДны окуп, жол эрежесин окуп алганга не жетсин? Знактарды билсе, азыркы балдардын көбү эле ушу акчадан пайдаланып, акчасы көптөр ушу сатып алып атат дейт. Көрүп атасыңар го заманга жараша ушундай болуп атат. Эми нарактан ал визитка алгандар көбөйүп атат. Өздөрү акча берип, өздөрү неме кылып окушту билбегенден үчүн ошон үчүн акча алышып атат да. Буга байланыштуу мамлекет унаа ишканасынын иштөө ыкмасын өзгөртүүгө барып жатат. Анда Ички иштер министрлигинин карамагындагы мекеме эми өз алдынча агенттик болуп өзгөртүлдү. Агенттик эми 40 райондо өзүнүн авто мектептерин ачып, унаанын түрлөрүн башкарууну, окутууну колго алат. Ага ылайык жарандар айдоо эрежелерин толук өздөштүрмөйүн айдоо укугуна ээ боло алышпайт. Улуу муундагылар союз мезгилинде жакшы билген ДОСААФтын иштөө принциби колдонулат. Аны менен райондордогу автомектептерде жарандарыбыз бойго жеткен. Балдар кыздарын 3 айлык унаа башкаруу, жол эрежелерин үйрөнүү боюнча окуу курстарына жөнөтө алышат. Жерлерде мектеп ачуу зарылдыгы биринчи кезекте жол кырсыктарынын көбөйүшүнөн, көпчүлүк айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин билбегендиктен айдоочулук көбөлүктөрдүн көзөмөлсүз берилишинен келип чыкты. Жол кырсыктарын азайтуу боюнча өкмөт буга чейин да бир катар реформаларга барган. Мындай аракеттер жемишин бере алган жок дешет эксперттер. Унаа айдоочулук көлүк бергенден тышкары автоунааларды каттоого да жооптуу болуп келген. Эми анын карамагындагы авто мектептер ачылат. Анда окутуу талаптарын күчөтүү зарылчылыгы турат. Дагы эле бул илгерки союз убагында деле праваларды кичине тааныш билиш аркылуу алып атышкан. ДОСААФ деген болгон билесиңер. Эми ушуга чейин деле унаа ишканасы праваларды жеңичинен билдирбей сатып аткан. Жолдо айдап бараткан жаштарды көрсөң, вообще алар айдашты билишпейт, түшүнүшпөйт. Анткени алар акчага сатып алышкан. Эми бул унаа ишканасы бөлүндү. Демек, мен ойлойм, ар бир персоналды карайт окшойт. Ар бир райондорго 40 районго 40ка бөлүп атат да. Жоопкерчиликтер ар бир кайсы райондан алды жеңил болот жооп бергенге. Мисалы Ноокат районундагы боло турган право алган адам эме кылса, аны ошол Ноокат территориясында, ошол Ноокат ичинде унаа ишканасы жооп берет. Кыргызстанда автоунааларды каттоо жана айдоочулук көлүк берүү менен алектенген унаа мамлекеттик мекемеси 2018-жылы негизделген. Ишкана президенттин жарлыгы менен 2021-жылы Ички иштер министрлигинин карамагына өткөн. Президент өткөн жылы өлкөдө айдоочулук көлүк берүүдөгү коррупциялык схемаларды жоюуга өзгөчө көңүл бурарын белгилеген. Алмагүл Байгызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.